Ушул конференциянын аягында бүт суроолорго жооп аласыздар деп үмүттөнөбүз. Бул жака чатка да жазып атышат. Ар бир адамдын өз укугу бар. Мисалы биз мектепке барып окууга укуктуубуз дейт. Так, Жайнагүл, Гүлназ. Адам укуктары ар бир адам кадыр баркын жана эркиндигин коргогон эрежелер дейт. Азаматсыздар. Кийинки суроого өтө берсем, бул жака да келип атат азиреак. Адам укуктары адамдын мамлекетке карата укуктук статусуна, анын экономикалык, социалдык, саясий мүнөздөчү түшүнүк деп ойлойм дейт. Адам укугу, адам эркиндик сүйлөй алат дейт. Керемет. Адам укуктары адамдын мамлекетке карата укуктук статусун экономикалык, социалдык, саясий чөйрөлөрдөгү дейт. Азаматсыздар, кийинки суроого өтө берсем анда. Адамга укук эмне үчүн керек? Азыр укук деген эмне дегенге жооп бердик, Эми ушул укуктар эмне үчүн керек да бизгечи? Эмнеге биз ушул укуктарыбызды талашып, бизде укук бар деп укугубузду талашып жатабыз да? Эмне үчүн керек бизге? Өзүн коргоо же бирөөнү коргоо үчүн укуктар керек дейт. Дагы кандай ойлор бар? Жазабыз. Эмнеге бизге укуктар керек? Гүлназ жазып атат. Адам укуктары ар бир адамдын гумандуулугун коргоо жана сактоо үчүн, ар бир адам татыктуу жашоого ээ болуусу үчүн, адамдын татыктуу жашоосун камсыз кылуу үчүн керек дейт. Азаматсың. Баарыңыздардын ойлорубузга кошулабыз, азаматсыздар. Анда эмесе өзүбүздү коргоо жана оюбузду туура айтуу үчүн керек дейт. Нурайда. Рахмат. Анда эмесе биздин кийинки сурообуз, биз кайсыл адам укуктарын окуп үйрөндүк? Бул убакка чейин сиздер кайсыл адам укуктары боюнча маалымат алдыңыздар? Катышуучулар, урматтуу катышуучулар, микрофонуңуздарды өчүрүп алуңузду суранабыз. Конференциянын сапаттуулугун жакшыртуу максатында. Рахмат. Кайсыл адам укуктарын билесиздер? Кайсыл адам укуктарын үйрөнгөнсүздөр? Мисалы, мектепте деле сабактарыбыз бар, мектепте деле көп түшүнүктөрдү алабыз, агайларыбыздан, ар түрдүү конференциялардан кандай адам укуктарын окуп үйрөндүңөр эле? Жайнагүл жазыптыр. Адам жана адам коом сабагынан көп эле укуктарды үйрөнгөнбүз. Мисалы кайсыл укуктар? Жайнагүл микрофонду. Биз мисалы ысык-атада 3 күндүк тренингде дагы укуктар боюнча кеңири маалымат алганбыз. Ошондо биз кайсыл укуктар боюнча өткөнбүз, кайсыл укуктар жөнүндө маалымат алганбыз. Ошол боюнча айтсаңыздар. Салам, Аида. Бул малга чейин, ушул күнгө чейин адамдардын укугу, өзүбүздүн укуктарыбызды коргоо үчүн мындай көптөгөн кыймыл-аракеттер дагы жүргөн да, бул малга чейин тарыхта. Мисалы, Американын тарыхынан бир үзүндү айтып өтүп кетсем, өзүбүз билебиз, Африкан американдар, анан мындай раса менен бөлүнөт го, актар, каралар деп, Мен азыр ушинтип түшүнүктүү болуш үчүн актар, каралар деп мындай айтып кете берейин. Американ тарыхында 1954-68 жылдары ошол мындай кара адамдар тарабынан, Африкан американдар тарабынан өздөрүнүн укуктарын коргоо үчүн көптөгөн мындай кыймылдарды жүргөн да. Ал мезгилде актардын, каралардын мектептери бөлөк болгон, мисалы коомдук транспорттор бөлөк болгон, бири-биринин мисалы мектебине барууга мындай укук болгон эмес да. Ошол мезгилде көбүнчө Африкан американдардын укуктары тебеленген, басмырланган десек болот да. Ошол
нерсеге чыдабай, мисалы активисттер, ушу Африкан Американ каралардан чыккан активисттер, Роза Паркс, Мартин Лютер Кинг, ошолар активисттер өздөрүнүн мындай укуктарын талашып, тынчтык митингдерине чыгып, анан өздөрүнүн ошол муңун, кайгысын бүт айтып, элдерге баарын түшүндүрүп, анан ошондон кийин бир аз ушул көрүнүштөр мындай жакшыланып баштаганда, адамдардын укуктары тең укуктуулук дегенчи Америкада. Бирок ал түп тамырынан жоюлду деп айта албайм, бирок ошол 60-жылдарга караганда азыр уже жакшырып калды да. Азыр ошол Нурайда экөөбүз законго таянып, кандай укуктарыбыз бар, кандай статьялар бар, эмнелерди билишибиз керек, ошол нерселердин баарын бир чекеден эң негизгилерин силер менен бөлүшкөнгө аракет кылалы. Негизи ушул адам укуктары боюнча Кыргыз Республикасынын адамдын эркиндикке болгон укугу боюнча негизги 23 беренеден 65 беренеге чейин иштелип чыккан жана бугун семинарыбызда биз ошол адамдын эркиндикке болгон укуктарынын эң актуалдуулары боюнча сиздерге маалымат беребиз. Негизи ошол адам укуктары жана эркиндиктери бул ажыратылгыс жана алар ар бир адамга туулгундон баштап таандык болот деп айтылган. Жана ошондой эле ал абсолюттук ажыратылгыс жана кимдир бирөө анын кол салуусу менен аны адамдан ала албайт деп бекитилген. Жана ошондой эле адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасындагы ошол жогорку баалуулуктарына кирет. Негизи эле бул бир гана Кыргыз Республикасында гана эмес, бул ошол дүйнө боюнча бул улуттук деңгээлге чыгарылган. Башкача айтканда, ошол адам укуктары негизинен азыркы учурда ошол улуттук деңгээлге чыгарылган. Адам укуктарынын эркиндикке болгон укугу. Ал эми ошол 24-беренесинде бул ошол Кыргыз Республикасынын өз аймагынын чегинде жана өзүнүн юрисдикциялысында турган бардык адамдын укуктары жана эркиндиктери камсыз кылынат. Башкача айтканда, эч бир адам жынысы, расасы, тили, анын дини, курагы, азыркы ошол саясий абалы же жана башка теги, мүлкү бири-биринен мындай ажыралбашы керек. Башкача айтканда, бардыгы тең укуктар болуш керек. Бул дагы ошол адамдын эркин жашоосуна болгон укугун түзөт. Андан кийинкиси бул 25-берене. Мен улантаардан мурда биздин катышуучулардан суранып кетейин дедим эле. Мүмкүнчүлүк болсо камераңыздарды үргүзүп алсаңыздар, эгер үргүзө албасаңыздар, бизге реакциялар менен баары түшүнүктүү болуп аткандыгын, угуп аткандыгыңыздарды далилдеп, реакцияларды жөнөтүп турсаңыздар жакшы болмок. Анан эгер суроолоруңуздар болсо, түшүнүктүү болбой калса, чатка жазып же токтотуп сурасаңыздар болот. Анан дагы кагаз барак алып, бир аз конспект өзүңөргө жазып, ар бир беренеде кандай идея болду, бир сүйлөм, эки сүйлөм өзүңүздөргө жазып алганыңыздарды мындай сунуштап кетет болчук. Анткени бул конференциянын аягында суроо жооп болот. Ошондо мындай сиздерге мындай жардам болот. Анан дагы кийинки өзүңөрдүн турмушуңарда деле колдонгонго жардам берет деп ойлойм. 25-беренеде ар бир адам ажыратылгыс жашоо укугуна ээ. Адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол бербейт. Эч кимдин өмүрү өзүн билемдик менен кыйылышы мүмкүн эмес. Анда эмесе келиңиздер 31-берене. 31-беренеде ар бир адам Кыргыз Республикасынын аймагында эркин жүрүүгө, баруучу жана жашоочу жерин тандап алууга укуктуу. Башкача айтканда, бул менен эмне десек болот? Кыргыз
биз мисалы Кыргыз Республикасынын жараныбыз жана биз ошол өзүбүздүн жерибизде өзүбүз каалаган бир аймакка барууга укуктуубуз. Башкача айтканда бул биздин эркиндигибиздин укугу. Биз өзүбүз чечебиз кайсыл жакка барышты жана кайсыл жерден үй алып, кайсыл жерге үй салышты. Андан кийинки бирине азыр бир коомдук иштерге да катышууга укуктуу экенибизди билебиз. Мисалы бул жерде шайлоого деп жатат. Шайлоодон тышкары дагы башка бир уюмдарга мүчө болууга, дагы башка бир жерлерде иштөөгө жана кандайдыр бир коомдук иш-чараларга катышууга укуктуубуз. Бул дагы биздин эркиндикке болгон укугубуз деп айтсак болот. Андан кийинкиси бул 40-берене. Ар бир адам өзүнүн мүлкүнө, өз ишмердүүлүгүнүн натыйжаларына элик кылууга, пайдаланууга укуктуу. Башкача айтканда биз өзүбүздүн мүлкүбүздү өзүбүз сактоого, аны өзүбүз башкарууга, өзүбүз чогултууга укуктуубуз. Башка адам тарабынан ал мүлкүбүздү алып коюуга же ал мүлкүбүзгө кол салуусуна ал адамдын укугу жок. Жана бул дагы адамдын мүлккө болгон укугу дагы бул анын эркиндикке болгон укугуна мындайча айтканда көз каранды деп айтсак болот. Андан кийинки бул 42-берене. Ар бир адам эмгек эркиндигини, эмгекке жөндөмдүүлүгүн пайдаланууга, кесибин жана иштин түрүн тандоого, коопсуздукту жана гигиеналык талаптарга жооп берген эмгек шарттарда жана эмгекти коргоого укуктуу. Башкача айтканда бул 42-беренеде биз өзүбүз окуган кесипте кайра иш жүргүзүүгө укуктуубуз. Өзүбүз кайсыл кесипте иштөөгө, кайсыл жерде, кайсыл кесипте иштөөгө укуктуулугубуз боюнча айтып жатат. Жана бул дагы адамдын эркиндикке болгон укугуна кирет. Андан кийинки бул ошол адамдын эркиндикке болгон укугу боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 13-статьясында берилген. Мында адамдын Кыргыз Республикасына таандык экендигин жана статусу, жарандыгы менен аныкталат. Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдарынын сактоого, башка адамдардын укугун, эркиндигин, ар-намысын жана кадыр-баркын урматтоого милдеттүү. Негизи ошол Кыргыз Республикасынын Конституцияда дагы адамдын ошол адамдын эркиндикке болгон укугу боюнча жогоруда биз айтып берген беренелер да камтылган. Мында ошол мисалга алсак ошол адамдын өзү окуган, өзү каалаган кесипте иштөөгө, медициналык кызматтарды колдонууга, билим алууга укуктуу экендиги каралган. Жана ошондой эле адам укуктарынын жалпы декларациясында дагы ошол адамдын эркиндикке болгон укугуна басым жасалып каралган. Ал боюнча Нургүл эже. Адам укуктарынын жалпы декларациясы 1948-жылы 10-декабрда кабыл алынган. Биринчи статьясы: бардык адамдар эркин жана тең укуктарга жана нарк касиет менен жарык дүйнөгө келет. Алар аң сезимдүү жана абийирдүү жана бири-бирине боордош мамилеге болууга тийиш. Бул дегени ошондо ар бирибиз мисалы бири-бирибизге чемодан деген оюнду ойнойбуз. Азыр мен бул жактагы катышуучулардын аттарын бирден айтамын жана сиздер бүгүнкү биздин онлайн семинардан эмне ала алдыңыздар жана өзүңүздөр менен кошо эмнени алып кетесиздер. Ошол боюнча кыскача өз оюңуздарды айтып өтсөңүздөр. Келиңиз, Бегимай, сизден баштайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Угулуп жатабы? Келиңиз. Мен бул бүгүнкү биринчиден семинар үчүн баардыгыңыздарга чоң рахмат. Мен бул онлайн семинардан кандай десем, өзүмдүн укуктарым тууралуу дагы кеңирээк көбүрөөк маалымат ала алдым десем болот. Жана бул чумадан мен ушул маалыматтардын баарын алып кетем деген чоң. Рахмат. Чоң рахмат.
Андан кийин гүл келебиз. Нурайда, атын дагы бир жолу кайта алып коесуңбу? Гүлназ келиңиз. Гүлназ дейм. Макул. Келиңиз Бирмет Адашбаева. Нурайда, кел мындай кылалы. Азыр катышуучулар баарыңыздар биз мененсиздерби? Реакцияларды көрөлүчү. Ким бизди угуп жатат? Биз ойлойбуз баарыңар угуп жатасыздар, баарыңар биз мененсиздер. Рахмат. Дагы реакцияларды көрбөй атам. Келиңиздер мындай кылалы. Азыр ар кимиңиздер өзүңүздөр эле мындай ушул оюнду улантып кетиңиздер. Эмнени үйрөндүңүздөр? Же бул мезгилге чейин биз берген маалыматтардын кайсысын билчүңүздөр? Кайсыл маалыматтарды өзүңүзгө ала алдыңыздар? Кайсылары жаңы болду? Ушул боюнча өзүңөрдүн мындай оюңар менен, балким бизге өзүңүздөрдүн мындай сунушуңуздар бар. Мындай келечекте дагы бул мындай конференциялардын сапатын, баардыгын жакшыртуу максатында сунуштарыңыздар бар, комментарийлер бар. Ошолор боюнча бөлүшүп кетсеңиздер аябай ыраазы болмокпуз. Ким баштайт? Камераңыздарды күйгүзүп алсаңыздар дагы болот, сүйлөп аткан учурда. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман күн, Нурбүбү эже, Нурайда эже. Бүгүнкү тренинг үчүн сиздерге чоң ыраазычылык. Бүгүнкү тренингден өзүбүзгө дагы көптөгөн маалыматтарды ала алдык. Жаңы адам укуктарын үйрөндүк. Дагы жана башка көптөгөн маалыматтарды ала алдык. Бүгүнкү тренинг үчүн сиздерге чоң рахмат. Мындан кийинки иштериңизге да ийгилик каалайм. Сиздерге чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Да, кимде комментарийлер бар? Микрофонду. Саламатчылык. Кутман күн, бүгүнкү күнгө ийгилик. Бүгүнкү 12-де болгон семинар Нурбүбү эже сизге, Нурайда сага чоң ыраазычылык билдирем. Анткени маалымат алып, окчу мындай кыздарга берүү өтө кыйын. Бүгүнкү тренингден менин алган көп маалыматтарым бар. Мурда билчүмүн, ушундай укуктар мындай бар экенин, бирок алар кайсы беренеде турарын билчү эмесмин. Мен эң негизгиси ошолорду үйрөндүм дей алам. Ошон үчүн сиздерге ыраазычылык. Чоң рахмат, аябай кубанычтабыз. Бул жака чатка да жазып атышат. Саламатсыздарбы? Бүгүн семинар үчүн чоң рахмат сиздерге. Сиздерге да чоң рахмат. Сиздер берген маалыматтардын көбүн деле чын эле билбептирмин. Көп нерсени алдым. Ушул укуктарды жашообузда колдонууга аракет кылам. Сиздерге чоң рахмат дейт. Чоң рахмат Милана. Жылуу сөздөр үчүн. Биз дагы аябай үмүттөнөбүз, Нурайда экөөбүз. Биз берген бүгүнкү маалыматтар пайдалуу болот, кийинки жашооңордо дагы ушул нерселерди колдоносуздар деп. Анан кийинчерээк кааласаңыздар, Нурайда бул презентация менен деле бөлүшүп алат, Нурайда. Ооба. Дагы комментарийлер барбы? Эркин сөз, эркин микрофон. Jamila. Бираз каттуураак сүйлөсөңүз. Чоң рахмат. Улуттугуздар сиздерге ыраазычылык билдирем. Эркин тема болду. Жана ошондой эле мисалы сиздердин бизге жеткирген маалымат бергендер, башка мисалы аудиторияны өзүңүздөргө бурдура турган абдан сонун эмелериңиздер бар экен. Чынында ортодон токтоо, башкаларга
ушундай деп аябай креативдүү болду, чынын айтсам. Мага аябай жакты жана ошондой эле маалыматты так жеткиргениңиздер жана ошондой эле өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди эркин жана ошондой эле түшүнүктүү кылып жеткиргениңиздер аябай жакты. Чынында кыздар, сиздер азаматсыздар, сиздерге ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Жана ошондой эле буюрса кийинкисинде дагы кыздар микрофон күйгүзүп, буюрса ушундай сиздерге абдан жакшы катышып келебиз. Бүгүн чынында кичине микрофон күйгүзбөй. Ушунчалык менин жүрөгүмдү жылытты. Чоң рахмат. Дагы өзүшүбүз керек. Бул деген мындай Zoom аркылуу, могу интернет аркылуу жолугууда ушунчалык бири-бирибизди колдоп атабыз. Ал эми баягы бир жерге чогулуп, бир эмеде жүргөнүбүздө кадимкидей баягы көз карашыбыздан түшүнүп, бири-бирибиздин кыймылыбыздан түшүнүп, бул деген аябагандай жакшы нерсе. Сиздер менен сыймыктанып атам, азаматсыздар. Ар бир статьяны айтып, жеткиликтүү айтып, түшүнүктүү айтып, өзүңүздөр да түшүнүп, эми буюрса мен ойлойм, бул маалыматтар биздин жүрөгүбүздө, анан сиздердин айрыкча экөөңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдө түбөлүк калат. Анткени эмне, сиздер аябагандай даярдандыңыздар. Бул окууза болот экен, демек укуктар бар экен. Биздин жашообузда момундай биздин милдеттерибиз бар экен. Мен окузсам болот экен деген эме менен ушунун аркасынан дагы көп билимдерди аласыздар деп терең ишенип калдым. Азаматсыздар, сиздерге чоң рахмат.